اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Жоқтон бар кылуучу, барды жок кылуучу Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммедке салам салаваттар болсун. Анын урпактарына, сахабаларына, кыяматка чейин эрчиген момун мусулмандарга Аллах Тааланын ырайымы жана саламы болсун. Эфирде Кур'ан аяттар телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Өткөн көрсөтүүбүздө биз Алак сүрөсүн жыйынтыктаганбыз. Бүгүн буйруса Ваттин сүрөсүн баштамакчыбыз. Ал 8 аяттан турат, Меккеде түшкөн. Бул сүрөдө негизинен Аллахка шек келтиргендер жана бузуклук кылгандар тууралуу сөз болмокчу. Ваттин анын мааниси анжир мөмөсүнө ант деп аталат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين жараткан Аллаху субхanahu ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Аллаху субхanahu ва тааlanın жалгыздыгына иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен жашаган бардык момун мусулмандарга Алла Тааланын үзгүлтүксүз рахматы, мерими, хидаяты, нуру боло берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен Тин сүрөсүнүн маанилери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алла Таала бул сүрөдө негизги эки маселени караган, же болбосо бул сүрөдө эки чоң маселе каралат. Анын биринчиси адам баласын ал кайсы динде болбосун, кайсы түстө болбосун, кайсы улут урууда болбосун, Алла Таала адам баласыны урматтап өз ордуна койгондугу, жакшы келбетте жараткандыгы. Ал эми экинчиси чындыгында кыяматта эсеп китеп бар экендигин, ал жерде сый менен жазалоодун бар экендигин, мына ошондой эле алардын Алла Таалага иман келтирүү, Кудайды таануу, пайгамбарды таануу жөнүндөгү жакшы амалдар жөнүндө сөз болмокчу. Эң алгачкы эле аят وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Бул жерде Алла Таала касам ичип атат. Ант ичемин дейт. Тыйын жана зайтун менен. Тыйын деген бул мөмө, анжир мөмөсү. Зайтун деген бул зайтун майы деп коебуз, зайтун мөмөсү деп коебуз. Мына ушул эки нерсе менен Алла Таала касам ичип атат. Бул эки нерсе чындыгында эле бул анжир мөмөсү менен зайтун мөмөсүн максат кылып атабы, же башка нерсени да максат кылып жатабы дегенде алымдардын кээ бир ар кандай пикирлери бар. Кээ бир алымдар айтат, бул жерде Дамашктагы, азыркы Дамасктагы, Сириядагы бир мечиттин аты деп кээ бир алымдар айткан болсо, ал эми кээ бирлер айтат, мына ошол жактагы бир тоодун
аты деп айтат. Ал эми кээ бирлер болсо Асхабул Кахфтын багы мурдагы коомдордо канча жыл уктап турган адамдардын үңкүрү бар, мына ошол деп айткан болсо, кээ бирлери Нух пайгамбардын мечиди деп айтат экен. Негизи бул кээ бир бул алымдардын көз карашы, мына ошондой болгон учурда дагы бул жерде эң негизги көз караш бул мына ошол биз азыркы эле өзүбүз колдонуп жеп жүргөн анжир мөмөсү жана ошол биз анын майын колдонуп аткан зайтун мына ошол максат кылынат деп айтылат. Андан кийинки экинчи аяты Тури Синин. Алла Таала дагы ант ичип атат. Тури Синин, Тур деген Тури Сайна деп бул Муса пайгамбарга аян түшкөн, Алла Таала менен сүйлөшкөн жер. Бул азыркы учурда мына Египетте бул Тура Сайна деген жер бар. Мына ошол жерден тоодун аты деп аталынат. Үчүнчүсү Вахаза ал-балад ал-амин. Алла Таала дагы ант ичемин мына ушул Баладил Амин деген тынч бейпилдик жер, бул Мекке шаары. Мына ушул үч нерсе менен Алла Таала ант ичип атат. Демек Алла Таала жөнөкөй нерсе менен эч качан ант ичпейт. Эгер Алла Таала ант иче турган болсо, бир адамга эң керектүү, пайдалуу, улуу нерселер менен ант ичет экен. Мына ошондуктан мына ушул үч нерсеге биз өтө көңүл бурушубуз керек болот. Анткени алымдарыбыз айтат, Алла Таала бир касам ичкен болсо, ошонун артынан сөзсүз түрдө анын пайдасы болот. Мына ошого аябай көңүл бургула дейт. Мисалы, ваттейни ва зайтун дегенде, анжир жана зайтун дегенде, мына ошол өсүмдүктүн деле балки адам жакшы туура пайдаланган болсо, бул дүйнөдө дагы анын ден соолугуна дагы пайдалуу экендигине маани бар. Керек болсо азыркы илим деле мына ушул анжир менен зайтундун өтө адамга пайдалуу экендигин эгер туура пайдаланса, мына ошону аныктап чыккан дагы жакшы бир макалалар бар. Демек Алла Таала мына ушул үч нерсе менен касам ичти. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Мына ошол Алла Тааланын ант бергенинин негизгиси мына ушул жерде келип атат. Чындыгында адам баласын эң жакшы сүрөттө, эң мыкты кылып жараттык деп Алла Таала айтып атат. Демек Алла Таала адам баласын эң мыкты жараттым дейт. Эгер чындыгында биз өрүбүздү карай турган болсок, дене мүчөбүздү карай турган болсок, бул биздин түзүлүшүбүздүн өтө сонун, өтө кооз экендигин биз акылыбыз менен, көзүбүз менен көрүп билип турабыз. Мына ошондуктан алымдар айтат, мен арафа нафсаху арафа роббаху дейт. Ким өзүнүн түзүлүшүн, өзүнүн жаралуусун, өзүнүн денесиндеги мүчөлөрдүн өз жумушун өтө так аткарылуусун жана ички мүчөлөрүнүн өз вазыйпаларын так аткарганына көз жүгүртө турган болсо, чындыгында мына ушул аркылуу Алла Тааланы ал тааныйт дейт. Ошондон башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла туфаккиру фи затиллахи фатахлаку, валакин факкиру фи алаилла." Силер Алла Тааланын затын изилдеймин дебегиле, акылыңар жетпейт. Балки Алла Таала жараткан нерселерди изилдегиле, мына ошонун артынан силер Алла Тааланы тааныйсыңар дейт. Мына ошондуктан Алла Таалага көптөгөн шүкүрлөрдү айтсак дагы, көптөгөн мактоолорду айтсак дагы бул өтө аздык кылат. Анткени Алла Таала ушундай бир жакшы кооз сүрөттө баарыбызды жараткандыгы үчүн. Сумма рададнаху асфала сафилин. Кийинки аятта Алла Таала айтат, биз мына ошол адамды кайра асфала сафилин, эң төмөндүн төмөнүнө түшүрүп салдык дейт. Эмне үчүн? Кээ бир алымдарыбыз айтат, бул төмөнгө түшүрдүк дегендин мааниси аны тозокко түшүрдүк деп айтат. Башка бир алымдар айтат, аны биз биринчи жаш кылып жараттык, эми карылыкты бердик дейт. Кээде карыган учурда дагы адамдын кээ бир кыялдары жаш баладай болуп калат дейт. Мындайча айтканда, адам баласы жаралгандан кийин Кудайды тааныбай калса, пайгамбарды тааныбай калса, туура жолдо жүрбөй калса, эч бир жакшы ишти кылбай калса, тескерисинче
жаман иштерди кылып, арам иштерди аткарып, башка бирлерге зыян берип, туура эмес иштерди кылган болсо, мына ошол имам Мужахид айткандай, асфала сафилин, адам баласын эң бир төмөнгө таштадык дегендин мааниси бул ошол тозокко түшүүсү деп айтат. Кээде айбандар дагы өзүнүн бул дүйнөдөгү жаратылуусунан максат болгон иштерди дагы так аткарат экен. Ал эми адам болсо акылы бар болуп туруп, Алла Таала адамды айбандардан айырмалап акыл берсе дагы туура эмес иштерге баргандыгы үчүн мына ошол адамды Алла Таала тозокко киргизип коет дейт. Бир гана ошол тозоктон иллаллазина аману ва амилус солихат фалахум ажрун гойру мамнун, бир гана мына ошол Алла Таала төмөнгө түшүрүп тозоктон таштап коюудан сак болгондор, аман калгандар, алар иллаллазина аману, Алла Таалага чын жүрөктөн ыйман келтиргендер, Алла Таала жиберген пайгамбарга ыйман келтиргендер, ва амилус солихат, жана бир гана ыйман келтирип эле тим болбостон эң жакшы шариатка ылайыктуу, сооптуу амалдарды, иштерди аткаргандар мына ошол тозоктон аман калышат дейт. Фалахум ажрун гойру мамнун, мына ошол Аллага ыйман келтирип жакшы амалдарды кылгандарга Алла Таала үзгүлтүксүз соопторду берет. Фама юказзибука ба'ду биддин. Эми мына ушул Алла Тааланын эй адам баласы дейт бул жерде. Кыяматта эсеп китеп бар экенин, Алла Таала сени жараткан экенин, мына ошондой эле сага жакшы ден соолук берип, жакшы мыкты жараткандыгын кантип танасың? Кантип жокко чыгарасың дейт. Чындыгында ар бир кылган ишибиздин жакшы болсо анын сыйлыгы бар, жаман болсо анын жазасы бар экен. Алейсаллаху би ахкамил хакимин. Чындыгында Алла Таала эң өкүм кылгандардын дагы өкүмдары деп бул жерде айтылып атат. Чындыгында лиманил мулкул яум деп Куранда келет. Эми бүгүн мүлк, ээлик ким үчүн дейт? Лиллахил вахидил каххар, бардык аламды жаратуучу, эбегейсиз күчтүн ээси, улуу Алла Таала деп башка бир аяттарда келет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул сүрөлөрдөн дагы, Тин сүрөсүндөн дагы эң жакшы бир ала турган сабак бул Алла Таала бизди жаратып, жаратканда да толку боюбузду, дене мүчөбүздү сак кылып, аман кылып жаратып, жараткандан кийин тим койбостон өзүнү тааный турган кылып, акыл берип, мына ошол жүрөк менен ошого ыйман келтирип, мына ошол жүрөк ыйман келтирген нерсени тил менен тастыктап, тил тастыктаган нерсени мүчөлөрүбүз менен Аллахка ибадат кылып аткаруу, бул ар бир момун мусулмандын милдети, парзы болуп калат. Мына ошондуктан дайыма жакшы ишке жакын болуп, жаман иштен алыс болуп, жакшы амалдарды кылуу ар бирибизге насип кылган болсун. Анткени адам баласы бул дүйнөдөн өткөндөн кийин анын кабырына 3 нерсе ээрчип барат дейт. Анын бул дүйнөдө кылган жакшы амалы, анын бала чакасы жана анын мал мүлкү дейт. Бала чакалары, мал мүлкү кайтып кетет. Ал эми кабырын нурлантып, анын бир гана жакшы амалы калат. Мына ошондуктан Алла Таала баарыбызды жакшы амалды кылгандардан кылсын, көптөгөн ибадаттарды кылуучулардан кылган болсун, дуаларыбызды Кудайым кабыл кылган болсун. Алла Таала элибизге, жерибизге, динибизге тынччылык, аманчылык, токчулук берсин, дайыма бейпилдик болсун. Ахир давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Эфир убактыбызда аяктап калды. Өзүңүздөр көргөндөй эле Ваттин сүрөсүн жыйынтыктадык. Албетте бардыңыздар, өзүңүздөр үчүн көптөгөн сабакты алдыңыздар деген чоң үмүттөбүз. Аллахым бардыгыбыздын билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Кабыр азабынан, тозоктун отунан сактасын. Канткенде биз тозоктун отунан сактанабыз. Эгерде биз Куран менен жашасак, албетте Аллахым бизди кабыр азабынан да, тозоктун отунан да сактайт. Келиңиздер, Куранды үйрөнүңүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان